урматтуу Акылбек Сөнбекович, мен киреше бөлүгүнө суроом жок. Бүгүнкү күндө киреше бөлүгү жакшы, сөз мактоого алсак болот. Айрыкча салык кызматында бүгүнкү иш жакшы жүрүп атат. Мен суроом бул чыгымдар боюнча да. Акылбек Сөнбекович, ирригацияга 1 миллиард акча каражат каралып атат да, 24-жылгачы. Ушул 1 миллиард ушул суу чарбасында турган БСР, БДР жана баягы суу каналдарынын канча пайызын ушул 1 миллиард акчасы мындай жетиштүү болот да, канча пайызына баланста турган? Жалпысынан туура сиз айткандай 1 миллиард берилген, бул жумушта бөлүнгөн, бирок 723 миллион сом каржыланган. Бөлүнгөн каражатка 596,1 километр чарба каналдарын оңдоо, бетондоо жана механикалык тазалоо, 621 гидротехникалык курулмалар, 248 суу өлчөө постору, 5 суткалык жөнгө салуучу бассейндерин тазалоо, 100 насостук станциялар, 168 насостук агрегаттар оңдолду, 20 насостук агрегаттын жаңылоо иштери жүргүзүлдү. Бирок айта кетчү нерсе, туура сиз айтып атасыз, бул жалпы ички канал 22 миңден ашык километр боло турган болсо, межхоз каналдардын чогуу биргеликте бул 100 миллиардтан ашып кетет. Бул 50 миллиард ички каналдарга жана межхоз мамлекеттик менчиктеги каналдарга дагы ушундай каражат керектелет да. Акылбек Сөнбекович, бул суроону эмнеге берип атам? Жылда курукчулук болуп атат да, эң көп биздин жарандарыбыз иш менен камсыз болгон бул айыл чарбасында дыйканчылык да, жерди иштеткен дыйкандарыбыз да. Мына быйыл жана былтыркы жылдарда баягы курукчулуктун айыбынан баягы суунун дыйкандарыбызга жетишпей калып атат да. Анан ушул 1 миллиард жылына, быйыл да 23-жылда, 24-жылда 1 миллиардтан болуп атат да. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул 1 миллиардты дагы көбөйтсөкпү деген суроону берип атам да. Акылбек Сөнбекович, кийинки жылдарга мына быйыл да 1 миллиард, кийинки жылга да 1 миллиард. Биз ошону 2-3 миллиардка көбөйтүп, биз баягы ички каналдарыбызды жана баланста турган БДР, БСР же жаңы БДР, БСРлерди курсакпы деген ойду айткым келип атат да. Биз толугу менен сизди колдойбуз. Быйыл дагы 1 миллиард берип атабыз техника алганга. Ошо межхоздун баарын өзү эл менен чогуу техника менен оңдоп алганга. Мындан көп да берүүгө биз даярбыз, бирок ушу суу жеткен жерде эмне өсөт? Кимдер эмнени өстүрөт? Жана каяка сатат? Рынок сбытасы барбы деген суроого Айыл чарба министрлиги суу агенттиги менен түз жакшы жооп бере албай атат. Айыл өкмөттөр, ошол эле биздин дыйкандар да туура картошканын баарын өстүрөбүз. Кантип өстүрөбүз? Казакстанда мына 150-200 миң гектарга картошка айдап атышат. Биздин структурабыз өзгөрүш керек да. Анан анын ордуна өсө турган өсүмдүктөрдү айдап, биз айтканды айтып, көнүп, же кооператив болуп, бириксеңер жакшы болот эле деген таризди айтып атабыз да. Кимдер эгерде бириге турган болсо, продукциясы экспортко чыга турган болсо, биз жардам берүүгө даярбыз. А так, дагы 1 миллиард берип атабыз техника алганга. Акылбек Сөнбекович, туура айтасыз, эң туура айтасыз. Биз бирок эгерде дыйкандардын өзүнө кое турган болсок, биз сырткы рынокко чыга албайбыз эч качан. Бирок биз сырткы рынокко чыга турган бизде мен түшүнүгүм боюнча айтайын. Биз эгерде ошол жерлерге, суу барган жерлерге тоют багытында жем, чөп жана ошондой эле асыл тукум малдарды кыла турган болсок, эгерде айыл чарба ошол багытта иштей турган боло турган болсо, анда биз сыртка этти дагы, сүттү дагы көлөмүн көбөйтө алабыз да. Мен ошон үчүн айтып атам ошол нерсени. Кийинки суроом, Акылбек Сөнбекович, кийинки жылга 24-25-жылдарга айлык акы маяна көбөйүп атат. Бюджеттик мекемелердеги кызматкерлердин кийинки жылдарга мен бул жерде көрө албай атам. Айлык акысы көбөйбү, көбөйсө канча пайызга көбөйөт? Көбөйбөйт. Биз жакшы эле көбөйттүк, пока азыр колунда жоктогуларга жиберип турабыз. Акылбек Сөнбекович, кээ-бирки бюджеттик мекемелерде 7 миң сом алган кызматкерлер бар да. Кээ-бирки 14 миң сом, 20 миң сом. Эми көбөйгөн чакта да ошончо болуп атат да. Эми 7 миң сом болсо 8 сааттык жумушка ошолорду түздөгөнгө аракет кылабыз. Эң аз алып аткандарды көтөрүш керек. Муну Садыр Нуркожоевич өзү принцип катары мага айтты. Сиз айтып аткандай 7 миң алып аткан госслужащий болсо анысын көтөргүлө деди.
Бирок 70 миң алып атканды кичине кое турсун деди, ошон үчүн суранып Мен коеюн деп. 70 миң, 50 миң, 100 миң алгандарды айткан жокмун. Мен ошол эң төмөнкү алгандарды айттым, Акыл Усенович. Сиз өз сөзүңүздө жогоруда айттыңыз да, биз ынтымак болсок, бирге болсок, Кыргызстан алдыга жылып атат деп. Мына Кудай буйрса, жылдан жылга ошол сиз айтып аткан иштердин баардыгы жасалып атат да. Мен ойлойм, ошол биз ошол бюджетте эң төмөн айлык алган кызматкерлерибизди сиз тараптардан колдоо болуп турган болсо, жакшы иш болот. Сөзсүз түрдө бул президенттин да тапшырмасы, сиздин да азыр бизге берип аткан тапшырмаңызды биз аткарганга аракет кылабыз. Эң төмөн айлык алып аткандардын баарын карап чыгабыз. Андан кийин акыркы бир суроом бар, урматтуу Мелис Жусупжанович. Сиздер коруктардан канча пайда таптыңыздар? Киреше барбы коруктардан? Коруктардан киреше бар. Ар бир корук бизде 23 корук бар да билесиз. 10 заповедник, 13 парк. Ар биринин кээбиркилер өзүн актабайт. Но калган общий алганда коруктардын общий 23 немеден өзү. Канча алдыңыз, таптыңыздар? Так, азыр менде данный жок экен. Дашман коругу боюнча канча таптыңыздар? Киреше. Так. Точно барбы жок сизде? Дашман боюнча 400 миң сом. Дашман коругу боюнча 400 миң сом. 400 миң сом киреше таптыңыздар, э? Мен сиздерге айтып коеюн, быйыл жаңак аябай мол болду, жакшы болду. Дашман коругу бул барды көп 99% жаңак өсүмдүктөн турган токой коругу. Сиздер быйыл ар бир ошол жерден бөлүп берген арендаторду кылдыңыздарбы, келишим түзүп 40%дан сиздер ошо жаңагын алдыңыздар да, договор, келишим менен. Анан 400 миң деген ал өтө эле аз эмеспи? Сиздер өзү киреше коруктардан топтогондорго укуңуздар барбы? Жаңакты отун сатканы, жаңактын мөмөсүн алганы жана башкаларды иштеткенге мыйзам жол береби? Так, ар бир корукта өзүнчө, ар бир коруктан аренда акылары бар. Ошол жер иштеткендер боюнча. Анан ошолордон бизден киреше алабыз. Корук эч качан арендага берилбейт. Эч качан ал жерден иштетүүгө дагы болбойт. Жаратылыш коругунда. Эгерде парк болсо, анда сиздер киреше алсаңыздар болот. Туризмди колдоп, анын ичинде мөмөлөрдү алып, ал жерде жерди иштетип, жайыт катары иштетсеңиздер, бирок корукта эч качан эч бир киреше алганга сиздердин укуңуздар жок. Сиздер мыйзамды буздуңуздар. Коруктагы жаңакты элге тим койбостон, сиздер элдерден кайра налог чогултуп алдыңыздар. Ошонун кирешесин бүгүн сиз тактап айтып койсоңуз азыр канча алды? Точно маалымат бар. Акыл Өсөнбекович, мыйзам бузуп жумуш аткарып атышат да ошо коруктагы кызматкерлерибиз. Дашман боюнча мен сизге кийин толук маалыматты берейин. Эгерде киреше алсаңыздар, мен акыркы сөзүмдү айтып коеюн. Киреше алсаңыздар, ошол жерде МЧСтин корутундусу менен авариялык акыбалда турган гараж контору турат. Ошо киреше менен же оңдоп коюңуздар. Же такыраны бузуңуздар. Эгерде 1,5 басып кала турган болсо, ал жерден мыйзамда жооп берип каласыздар. Барып ал жерден туристтер өтөт, акыбалын көрсөңүздөр, адам ыйлагыдай да. Рахмат. Рахмат. Рахмат.